Кыргыздын төкмө акындары Байыртан калайыктын көйгөйлүү курч маселелерин көтөрүп ырдап, байманаптардан, бектерден тартынбай, куугунтуктан коркпой өз ойлорун эркин билдирип келишкен. Азыркыга чейин жеңи жок Арстанбек жана Токтогулдун төккөн ырлары эл арасында айтылып, баа берилип келет. Эркиндикти сүйгөн уникалдуу бул өнөр тууралуу азыркы акын, манасчы жана журналисттер эмне дейт, угуп көрөлү. Толгонуп айтсам ыр болот, о дүйнө кетер окшодун, толтурчуң ордума. Төкмө акын, эмгек сиңирген артист Азамат Болгонбаев Кыргыздын байыртан келаткан мурастарынын бири. Төкмөлүк өнөр тарыхты, санжыраны биздин убакка чейин жеткирди деп эсептейт. Манас эпосунда айтылган ырамандын ырчуулу Манас баатырдын башынан өткөргөн окуяларын, эрдиктерин айтып берип отурган адам болгон. Демек төкмөлүк ошол убактан бери келе жаткан өнөр. Ырамандын ырчуулунан бери карай, андан байыркы Токтогул, андан кийинки Токтогул аталарыбыз, андан кийинки өмүр сүргөн акындар дагы ошол өзүнүн түпкүлүктүү жолун улантып келген. Айрым доорго байланыштуу, ошол учурдагы коомдук түзүлүшкө байланыштуу баалуулуктар өзгөргөн деп айта алам. Анткени, маселен, СССРдин убагында ошол эле Алымкул аталарыбыз, ошол эле Калык аталарыбыз, ошол эле Осмонкул аталарыбыз ырдаган. Ошол мамлекеттүүлүккө жараша баалуулуктар өзгөрүп, алар көбүнчө ошол элдин жердин жетишкендиктерин, руханий баалуулуктарды ырдаганга туура келген. Байыркы Токтогул атабыз акыйкатты айтып жүрүп дарга асылганын, кийинки Токтогул атабыз талаш тартыш, көрө албастыктын айынан сүргүнгө айдалганын да кошумчалап, алар өз доорунда айткан чындык, адилеттин кадырына жеттикпи деген суроого коет. Бирок азырда акындар коомдун кызыкчылыгында ырдоону улантып жатканын белгиледи. Акаевдин мезгилинен бери Элмир Байкенин бир жакшы сабы бар: жаттан карыз көп алды, жангештилер жеп алды, бөлөктөн карыз көп алды, бөрүлөр талап жеп алды деп. Ушуга окшогон саптар ар бир айтыш сайын айтылып келет. Маселен, жеңи жок акын жаңы чыгып аткан кезде, ушундай жеңи жок деген акын чыгыптыр десе, Сулайман айтып атпайбы? Ошол жердин башкарып жүргөн адам. Өнөр посту, өнөр дегенди биз билебиз, мына мен угушум керек депчи. Кадырын билген ал кездин эл башкарган адамдары. Кыргыз Озеки чыгармачылыгындагы Залкар акын Токтогул Сатылгановдун төмөнкү замана деген ырсаптарында камтылган бай кедей мамилеси, ошол кездеги коомдогу социалдык абалды сүрөттөп, элдин зар муңун, оор турмушун баяндап турат. Далайларды коргулуп зарланткансың замана, кедейлерди байларга карматкансың замана, ажыдаардай залимге арбаткансың замана, желмогуздай байларга жалматкансың замана. Негизи кыргыз эли эркиндикти сүйгөн эл дегенибиздин айкын мисалы бүгүнкү күндө дагы ошол акындар көрсөтүп келе жатат. Дегеним, ошол акындар сиз айткандай Хамдан Бектен тартынбай чындыкты бетке айтып келген. Буга ошол тарыхтан кайрыла турган болсок, Толубайдын учурундагы Токтогул деген ырчы ушул чындыкты айтам деп дарга асылып кеткен. Бирок ошого кайыл болуп, акырында Жансууга сура десе, сен ушул оюңдан кайт десе, бул оюм меники чындык, мындан кайтпайм деп туруп, өлтүрсөң өлөрүм бар, өлбөчү өнөрүм бар, астырсаң денем калар, ырларым оттой жанар деп туруп дарга асылып кеткен. Демек, чындык дегенде тике карап, чындык дегенде тикесинен тик турган кыргыз эли деп биле турган болсок, анын ичинде ошонун символу катары акындар. Мына акындар бүгүнкү күндө деле эч ким оозун тыя албайт. Акындар айтчуну Кудайга шүгүр айтып атат. Азыр эркин заман. Акындардын чыркыратып айткандарын тыйып, жаап жашыруу менен эч нерсеге жете албай турганыбызды. Тескерисинче, алардын жаңырткан чындыгы турмуштун реалдуу сүрөттөлүшүн берерин айтат. Ошондой эле Манас эпосунда да эл башчы Манастан тартынбай, Кошойдун айтканын мисал кылат. Манас болуп, кылкылдаган Кытайга кыргыздын башында туруп, туруштук берип, тим эле атагы ай чапчып турган учурда дагы Манаска катардагы эле деп коелучу, эч кандай кызматы жок аксакалдар кеңешинин башчысы деп коебузбу, же жөн эле нарк билген, салт билген карыя дейбизби? Кошой Манас чекилик кетирген кезде зекип сөз менен, нарк менен, салт менен Манасты шук отургузуп койгон. Буга мисал, Көкөтөйдүн ашында аттар кайдан чабылып, кайдан токтойт дегенде шашып кетип 40 чоронун бири үрбү айтып ийсе, үрбүнү баштан ары камчы менен ачуу калтырып Манас чабып ийет. Ошондо Манас кайтып атпай, эй Манас, Манас деп койсо,
барбая түшөт экенсиң. Барбая түшөт экенсиң. Чалы үйлөгөн чанаштай дардая түшөт экенсиң. Деп атат. Демек, берде не болуп атат? Берде нарк, салт журт башчынын дагы сөзүнөн бийик турат. Ал өзгөрүлгүс, ал бардыгына бирдей деген мани. Нечендеген кылымдардан бери келе жаткан адилеттик менен ширелишкен сөз эркиндиги, демократиялык көз караш азырда Кыргыз мамлекетинде бар. Бирок айрым учурларда журналисттерге карата жасалган кысым улуттун бул баалуулугун коркунучта кармагансыйт. Коомго белгилүү болуп калгандай, азыр журналисттер менен төкмө акындар бирге иштеп, бир максатты да көздөп жаткан мисалдар бар. Иликтөөчү журналист Болот Темиров менен акын Болот Назаров чогуу иштеп, оор кырдаалды башынан кечирди. Биз болсо ошо жакында бир жыл өтө элек ошо акындардын тарыхый мындай максатын ишке ашыралы деп Болот Назаров менен биргелешип айтайт десе деген долбоор ачканбыз. Ошол долбоордо бизге кошулган акындар Болот Назаров башчы болуп, мындай чындыкты түздөн түз айтып, коомдо эмне маселе болуп атканды түздөн түз айтып чыга баштады да. Эми бийликке андай нерсе жакпады окшойт. Бийлик тарабынан кандай гана кысымдар жасалбасын, өздөрү жасап келген ишин уланта берерин белгилейт. Акындар менен бирге иш алып баруу бул жаңы идея деле эмес. Болгону Кыргыздын тарыхында бар нерсени алып, биринчилерден болуп баштадык деп айтууда. Акындардын мындай коомдогу орун башка да. Мисалы, биз иликтөө чыгарып, баягы Темиров Лайф аркылуу иликтөө чыгарсак, бизге мындай критика көп болуп атат да. Түшүнбөстүк болот. Акындар Болот Назаровдор чыгарганда, аларды акын катары кабыл алат да. Аларга мындай баягы биздин макалалардай тил кесмей жок, баш кесмей бар деген мамиле жасашат да. Бул деген туура дейм, себеби акындардын өзүнүн орunu коомдо өтө чоң. Азыр Болот Темиров менен Болот Назаров баштаган топко дагы жаңы акындар кошулууда. Алар менен көз карашы жана максаты окшош болгону үчүн иштешип кетүү оңой болгонун белгилейт. Ошондой эле акындык өнөрдү аркалагандар маселени тереңинен байкоого жөндөмдүү болуп, алардан көптү үйрөнгөнүн айтты. Кыргыз салтын, тарых, баягы Гилтейген Манас китеп алып келишти Болот Назаровдор, акындар. Андагы Манас жөнүндө айтып беришет, биздин кыргыз тарыхын, ырларын, өзгөчө биздин эл, кыргыз эл абдан мындай акылдуу эл экен да. Мурдатан бери эле бүгүнкү күндөгү маселелер жөнүндө айтып келген акындар. Бул бүгүн чыккан нерсе эмес. Просто биздин бийлик, биздин мындай чечим чыгара турган адамдар өзүнүн тарыхын унуткан окшойт. Себеби бул нерселер мурдатан бери ырларда айтылып жүргөн да. Акындык өнөрүн журналисттик иликтөө менен айкалыштырып, жаңы жанрда чыгып келе жаткан Болот Назаровдун пикиринде, байыркы кыргыз төкмөлөрүнүн бардыгы ошол заманда журналисттер болуп, алардын негизги вазифасы эл менен журт башчыларынын ортосунда көпүрө болуу беле. Анан өзүмдүн үйрүмдү тапкандай эле бул жаңы, кандай десем, жанр десе болот. Журналисттик иликтөө. Бул илгертеден бери эле бул айтылып келген, жегенин айткан, жебегенин дагы айткан, мисалы орозо болуш деген болгон илгери. Акындардын оосунан түшпөй даңкталып келген да. Эмнеден орозо болуш деп айтылган. Ал элдикин элге эле берген. Анан баарыбыз эле балык болуп алсак, баарыбыз эле башыбызды жастыкка коюп алсак, катып алсак, жаздык баатыр болуп кетсек, фейк болуп кетсек, тролль болуп кетсек, анда акыйкатты ким айтат анда? Анда көзүм көрбөсө койсун, артымды бөрү жесин болуп,
кете бербейбизби? Болот Темиров менен чогуу эмгектенип, YouTube'да айт десе деген каналды иштетип, фактылар менен бийликтин туура эмес иштерин айтып келе жатканын белгиледи. Ошондой эле акындын айтымында 30 жылдан бери өлкөнүн онтоп келе жатканына 30 акын күнөөлүү. Иликтөөчүлөр менен иштешип, көп мыйзамсыз иштерди көрүп келүүдө. Мен болсо ошо иштешип атам Темиров Лайф менен, иликтөөчү журналисттер менен. Алар иликтейт, мен ырга салам. Мен чогуу иликтешем, чогуу көрөм, ошондо көрөсүң. Баягы жегендерди токтотсок жеткен турат, жетим тоого тийбей эле койбойлубу деп анан айтабыз айла жок. Эң биринчи алгачкы демократия бизде болгон. Манас эпосунун өзүндө башынан аягына чейин демократия. Эркиндик, баалуулук. Ал Тургай айтат, Манас бабабызга айтат, ой жоону чапсак биз чаптык, аты калды Манаска. Ал Тургай айтып атат. Анан бул жерде билбегенге бул дүйнө, көрдөн көргө сүйрөлүү, билгендерге бул дүйнө күндөн күнгө үйрөнүү дейт го. Ошо Болот агабыз экөөбүз иштешип келатабыз. Ал киши менден кыргызча үйрөнүп атат, мен ал кишиден орусча үйрөнүп атам дегендей. Азыркы убакта акындар өз вазыйпасынан артка тартпай, сахнада эле эмес, 24 саат бою акын болушу керек деген оюн билдирди. Убагында кедей кембагалдын мүдөөсүн бий менен байларга жар салган ак таңдай акындар Кыргызда азырда жок эмес. Болгону өз жоопкерчилигин сезе билиши керек деп эсептейт.